тынчыраак эле үйдө жата бербейт элем. Жанымды кыйнап. Жакшы элесиңби? Жакшы. Жайна, атаңа жардам берчи. Жана дарысын ичирип, жакып койчу, эс алсын. Апа, барсыңарбы? Каякта жүрүптүр? Ошо, тиякта жүрүптүр. Зинат менен сүйлөшүп аткан жерден колунан жетелеп баса берди. Кызык эле киши. Ой, жолдон бери айыгып кетейин дебей, ой тутоонун баарын сүйлөп дөөдөрөп келди. Сен эмне болдуң? Ылдый күйдөр, эмне кылалы? Бүгүн көчө берели. Бул үйдүн ремонтун эртерээк баштайлы. Жаман айтпай жакшы жок дейт. Атаң бирден болуп ары карап кетсе. Алыс жактан же жакын жерден кишилер келет. Көз бар, сөз бар дегендей. Эртерээк оңдоп алалы бул үйдү. Мен усталар менен сүйлөшүп койдум. Биз чакырсак эле келе башташат. Ошент балам. Андан көрөк бүгүн салыштыра берели. Жүр, мен сага көрсөтүп берейин жана тийлүүгө кетчүлөрдү. Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Виза карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Праймды кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. Болду. Чоң рахмат жигиттер. Жок, өзүм эле калган. Керек болсо чалып койду өзүң. Болду. Белгиле, чоң рахмат жигиттер. Шашпай бир күн үйгө чакырайын, а? Көп эле ойлоно бербечи кызым. Көп ойлонгондон пайда жок. Атам айтып салса эмне кылам мен? Үсен мен ажырап калам деп коркуп атам. Качып атам. Үсөндөн эмнеге ажырамак эле? Үсөнгө эмне бир нерсе болду? Эч нерсе. Апа, Үсен эмне ооруп атабы? Ой, жок ой, ойноп жүрүт жакшынакай эле. Эмне тиги ажырап калам деп атат го? Ой, жакшы эле. Келе, калдыбы тиякта да иштери. Эмне болуп атат Жайна? Эч нерсе. Анан эмне ойлоп атасың? Ушул суроону кантип уялбай берип атасың? Сенин айыңан болот атат. Сенин айыңан мен ыйлап атам. Дагы эмне болуп кетти? Сен мурдагыдай эле эч нерсени билбегендей, түшүнбөгөндөй болуп жүрө бер. Сен түшүнбөй калсаң эле эмне? Сен кылыктарыңды билбей каласың атасыңбы? Мен баарын түшүнүп атам Жайна. Мен күнөөлүүмүн, катамды мойнума алам. Бирок убакытты артка кайрып келе албайт экенбиз да тилекке каршы. Канча деген адамдарды капа кылып атасың. Жүрөктөрүн оорутуп атасың. Турмуштарын бузуп атасың. Ошону түшүнүп атасыңбы? Эми эмне кыл дейсиң Жайна? Кечирим сурап атпаймынбы? Жайна,
Болдучу. Эмне кыл дейсиң айтсаң, Жайна? Апа! Ой, жаксарбы? Эмне болду, кандайсың? Тиги өйдө жака барсам жок экенсиңер, анан апам Жайна эжени чакырып атат. Эмнеге, тынччылыкпы? Ооба, тиги Майрам эжем ооруп калыптыр. Окуй десе. Азыр туруп тур. Жайна! Жайна! Жайна, тиги Ооба. Сейиттин кызы Майрам ооруп атат дейт. Барып карап койчу сада болойн. Эмне болуптур? Билбейм анысын. Тиякта күтүп атат, барып карап коелу. Макул азыр. Апа, биз келдик. Кандайсың эже? Жайна келдің Эмне болуп кетти? Қызым жақсы емес. Өзіңді көріп бербесең болбойт. Атаң сені чакыртпадың ба? Докторго алып барып айтпаңар. Маселе ол отпайбы ошол жагы. Элдин сөзү деген бар, көзү деген бар. Түшүнбөдүм. Жүр, кирсең түшүнөсүң, көрсүң. Өз көзүң менен көрөсүң, жүрчү. Кир. Апа эже, кызыңыз турмушка чыкты эле. Шаарда болуп билбей калган окшойсуз. Ай, кайдан? Шаарга окууга жиберсем мынтип боюна бүтүп келип отурбайбы. Апа, атасычы? Ал коргуру жок. Дайнын таптырбай кетиптир. Анан кызым элден уялып, эмне кыларын билбей эшикке чыкпай отурбай. Майрам, мен Жайна, эсиңдеби? Сен минтип өзүңдү жемелебе. Сен деген кызсың, назиксиң. Ден соолугуңа зыян келтире аласың. Ушинтип эле ыйлап атпайбы. Боюнан алдырып салайын десең, балада эмне күнөө? Төрөсөң төрөп ал деди. Туура балада эмне күнөө? Бала байкуш сыздап көчөдө калтыргандан көрө энеси менен болгон жакшы. Айтмакчы. Бир жылдары силердин корооңорго дагы бирөө баласын төрөп таштап коюптур. Анан чарчап калыптыр деп уктум ал. Кайсы жериң ооруп атат? Билбейм. Бирок аягым катуу ооруат. Эже суу алып келиңизчи. Мына ушундай Жайна. Деге эмне болуп баратабыз, ыя. Ажырашкандар дагы көбөйүп. Мына минтип бойго жетпей кыздар төрөп, балдарын көчөгө да таштап кетип атышат. Тиги кайда барып токтор экенбиз алда, Кудайым ай. Жоопкерчиликсиз коомдо жашап атабыз эже. Окубаган, ойлонбогон, күнүмдүк жашоодон арыла албаган адамдардан эмнени күтөсүз? Айтпа кызым, айтпа. Кош бойлуу учурда темир жетишсиз болот. Кызыңызга эт, мөмө жемиш көбүрөөк бергиле. Анан эртеңден калбай ооруканага барып анализдерди тапшырып, учетко туруп койгула. Ой, барбайм деп атпайбы бул докторго? Эже, небере сиздики. Алып барыңыз. Макул. Мен кетейин. Макул кызым, макул. Рахмат алтыным, рахмат. Жакшы алыңыз. Апаңа салам айтып. Кандайсың, Жайна? Кел отур, жеткирип коеюн. Отур эми. Биз ылдыйкы көчөдөгү абамдардын үйүндөбүз. Ошол жак кайда? Ал жак эмнеге көчтүңөр? Убактылуу эле. Үйдө ремонт кылып атканбыз ошого. Айыштам кандай, ден соолугу жакшыбы? Эмнеге докторго көргөзбөй атасыңар? Көрсөтүп атабыз. Бирок акыркы жолу барганыбызда абалы оор деп
жаткызбай коюшту. Толкунбек менен элештиңби? Ооба. Негизи ал сени аябай сүйөт. Көрүп атам. Окумуш сүйөт. Чынында мен да сени аябай сүйчүмүн. Эми Толкунбекчи элек эмес. Сени талашып экөөбүз мектептен көп жолу муздаштык. Сен болсо дайыма сабак бүткөндөн кийин Толкунбек менен кетип калчусуң. Ошон үчүн аны жек көрчүмүн. Азырчы жек көрбөй калдыңбы? Азыр эми чоңойтуп эскирди. Кээде анда түшүнүп кетем. Ой, эркектер бири-бириңерге сөз тийгизбейсиңер го. Эми табияттан ушундай экенбиз да. Табиятка шылтабай кылган ишиңерге жоопкерчиликтүү болгула да. Алдың баялды кара. Эмне Толкунбекти айтып атасыңбы? Барыңарды айтып атам. Мен эмне кылдым? Сен деле Толкунбектин айырмаң жок болуш керек. Жок, мен анчалык эмесмин. Ушул үй беле? Жок, кийинкиси. Келдик окшойт. Макул анда. Толкунбекке салам айтып кой. Баса тиги Толкунбектин машинеси көрүнбөйт да. Ал дар-дармекке ремонтко акча керек болуп сатты. Макул, рахмат. Макул. Мектепте кандай сабактарың жакшыбы? Жакшы. Апам келди окшойт. Ата турдуңуз ба? Ооба кызым. Келиңиз. Жакшы болуп калдыңыз ба? Ай, билбейм. Бул үйгө такыр көнө албайт. Келиңиz. Ата. Ата. Ооба кызым. Ата, өзөндү мен балам деп айттык элек го. Өзүбүз багып чоңойттук элек го. Экөөнү жетелеп, эркелетип жүрбөдүңүз беле?
Зинатқа беріп қоябыз. О, Зинат құрсағында көтерді. Қиналып төреді. Бірақ енелік мейірім берген жоқ. Тескерісінше Ташпорлан біздің бос оғызға таштап кетпеді өлі. Үзөнді өз жанымдай көріп, ейласа қоша ейлап, ауырса қоша ауырып, мен бақтым қата. Бала тапқандық емес, баққандықы дейді. Мен үзөнді ешкімге бермеймін. Қыңыр іш 40 жылда білінеді дейді қызым. Шындық бар өлі бір күн ашыққа шығады. Апей-ай, сен не бияқта отырасың? Сен жылбай жатышың керек та. Bir қамарап әткенсің о чіркін-ай. Хожайнамдың чайын ішкім келді. Айтсаң ап келіп беретілік та. Толқынбек дағал ұқты оталы. Аяны ойғыт болса түшке чейін ұқтайды. Сүт ішесің бе? Мені көрәлі. Сүт беріп қойшы. Мына тұрып атам, бар өлі, бар өлі. Жоқ ай. Неге қызғанмағайлым? Толқынбек. Толқынбек. Ата. Келші. Толқынбек. Барып яққа Зинатты алып келші. Зинатты? Не қыласың? Барып шақырып кел. Зинат келгенде уасың неге шақырғанымды. Ата қызықсыз қой, маған шақырсала келе бермек біле. Бар айт. Атам өлген деді. Айда тұрған кересі бар екен. Бар. Не болған кересі ата? Шақырып кел. Ой, ақырғы сөзім атқарып қойшы. Бар.
ата Қаншасы қалды? бүтүп калдым апа. Мынакей мен да сууп келдим. Кереги жок. апа Ал. атама эмне болгон? Билбейм эмне болуптур. Жөйлөп атат. Ок. Эмне деп жөөлөп атат? Зыйнатты чакырып кел деп атат. Капара эмнеге? Билбейм, айта турган сөзү бар эмеш. Чакырба. Зейнатка барба. Ой, барбаймансыздар. Кызым атаңды карап келчү. Жок ата жатыңыз. Кан басымыңыз көтөрүлүп кеттир. Жатып өлүп тажадың кызым. Азыр дарыларыңызды алып келейин. Келиңиз. Ата. О, атаң кызым. Айта бер. Ата суранам. Айтпай эле коюңузчу. Ата, сиз мени түшүнбөй атасыз. Үсен менин балам. Өзүмдү өрөсөм дагы өз жаныман чыккандай жакшы көрөм. Суранам, айтпай эле коюңузчу. Жайна. Кызым. Оғал. Үсен чогайганда окса кабыл алышы кыйын болот. Ана кичинекей кезинде ойноп жүрүп билинбей өтүп кетет. А менчи? Мен кантем? Ай кызым, ай кызым. Кайсы эле эне баласынан баш тартсын. Айла жок. Сабыр кылышыбыз керек. Балам балдай таттуу кезинде таштап кеткен эме. Азыр чоңоюп, кылыктары чыгып калганда кантип карайт? Карай албайт. Үсен да ага көнбөйт. Кандайсыңар? Качан келип калдыңар? Азыр эле келдик кызым. Түрүң кантип? Сопсон эле болуптур. Жөн отурчу. Атаңдын ахвалын сураганы келиштир. Жаңы эле дары бергем. Кан басым көтөрүлүп кеткен экен. Азыр ай салып атат. Мейли анда ай сала берсин. Кирбей эле коелу. Баса ким эле жанагы? Зинат беле? Бу айылда дейт го. Ой, сен аны каяктан уктуң? Ушакчыдай болбой жөн отурчу. Жок, чын экен. Азыр үйгө да келиши мүмкүн. Эмне дейт буту?
Үсөнүмдү алып кеткен жатат апа. Үсөндү? Эмнеге алып кетмегиле? Анын кандай тиешеси бар Үсөнгө? Апа. Айткылачы, деги эмне болуп атат? Болор иш болду. Эми айта берейин, кудагай. Мен абышкам Зыйнатка болгон сырыбыздын баарын айтам деп эле болбой атат. Толкунбекти да чакырып кел деп өзү жиберди. Түшүнгөн жокмун. Зыйнаттын Үсөнгө кандай тиешеси бар? Эми бул бала жөнүндө сөз көп. Минтип сырыбыз сыртка чыгып, чуубуз чубалып каларын ким билди? Анан? Үсөн таштап кеткен бала. Көп өтпөй асан төрөлдү. Анан экөөнү билгизбей эгиз кылып багып алабыз деп жашырып койгонбуз. Эми минтип Зыйнаттын баласы болуп чыгып атат. Деги эмне деп атасыңар? Ой, эмне демек элек? Үсөн Зыйнат менен Толкунбектин уулу. Эшиктин алдына Толкунбек өзү келип таштап кеткен. Эми Зыйнат чындыкты укса, Үсөнүмдү алып кетчүдөй болуп атат. Таза бале болгон турбой. Бала тапкандыкы эмес, баккандыкы дейт. Үсөндү сенден эч ким тартып ала албайт. Тур, кийин кеттик. Сатып алам. Кой антты. Кудагай, кечирип коюңуз. Уулуңуз карындашым жакшы эле кордоду. Чегине жетти. Эми мындан аркысына жол бербейм. Сады, дагы мени баштаган турасың. Эч нерсени баштаган жокмун. Жайынан алып кетем. Кеттик. Кой, сатып алам, антип. Сады, Антип, кызыңды калтырбачы. Мен сени эшиктен күтөм. Сады. Кудагай. Апа, мен атам экөөңөрдү жакшы көрөм. Бирок Үсөнүмдү мен баарынан артык көрөм. Кечирип коюңуз. Бирок баламды мен эч кимге бере албайм. Жайна. Жайна. Ассалаумалейкум, Садам. Кылгылык тыгылып койма. Билмектен болуп турасың. Садам, сизге эмне болду? Калп эле келеси болбочу. Зыйнат коруп жаның тындыбы? Карындашыңды кордоп бүтмөй болдуңбу, акмак? Садам, мен Зыйнатты көрөйүн деген көзүм жок. Сүйлөбөчү. Үсөн Зыйнаттын баласы деп эмне айтпайсың? Үсөн? Садам, Асан мен Үсөн эгизде, алар биздин балдар. Сиз эмнени айтып атасыз? Сен де билбейсиң. Эмнени? Үсөн сенин балаң. Бирок Жайнанын эмес. Түшүндүңбү? Кандайчы? Жайна. Сен шашып аткан жоксуң болсоң. Жакшылап ойлончу. Ойлонгондо эмне апа? Мен Үсөнүмдү эч кимге бербейм. Үсөн кичинекей. Ал эч нерсени түшүнбөйт. Зыйнат сенин энең десе аркасынан ээрчип кетмек беле. Бирок бул окуя барып билинмек. Анан сиз дагы Зыйнатка берип кой деп атасызбы? Кудай сакта. Аяк сен эмне болуп атасың? Балким Зыйнат өзү баш тартар. Эч нерсе боло элек деле өзүңдөн өзүң эмне болуп атасың? Эч нерсе дебей жүрүп ушуга жеттик апа. Эми өз таламымды өзүм талашам. Толкунбегин алса ала берсин. Үсөнүмдү мен эч кимге бербейм. Кандайсың ба? Жайна. Эмне? Зыйнатыңды көрүп, сагынычыңды тараттыңбы? Неге мага айткан жоксуңар? Неге менден жашырып жүрдүңөр? Менин балам өлүп калды экен десе. Жүрөй балам. Аман эсен. Уят жок.
Сен уялбай кантип ойношуңун баласын мага бактырдың. Дагы сурап коет деді. Асан, Үсен. Жайна. Үсен, канасын, кийин келе. Кеттик. Кем аға? Айнем менен кетебиз. Баскыла. Бол, кийин. Асан, бас. Жанат эжем менен атам барабы? Кийин келе. Жок, алар барышпайт. Асан жүрү. Болгула. Жайна калып кетейин, шашпачы. Кудагый бирдеме деңизчи. Жайна. Жайна. Сады. Biraz сөйлөшөлүчү. Апа, біз шыға берем. Жайна айланып кетейин. Шашпагылачы сүйлөшөлү. Жайна қағылайын. Кетпей тұрып, мені бір оғып қойғылачы. Айта тұрған бір екі сөзім бар эле. Зинат қызым. Илгери сенин атенең ушул жерде турушчу. Раматылык атаң эсен, апаңа кыздар менен мамилебиз жакшы болчу. Бейиш болгорлор. Эрте кетип калышпадыбы? Эми минтип мен да алардын артынан барганымда токшойм. Коюңуз ата. Бала чака неберелериңиздин жакшылыгын көрүшүңүз керек. Көп жашашыңыз керек. Кызым, мен бул жашоодо таза жашап, ак өткүм келет. Адамдарга жамандык кылган жокмун. Ар дайым түз жүргөнгө аракет кылдым. Бирок жүрөктө өйгөн бир маселе бар. Өзіңіздер қандайсыздар? Жақсы. Зинат, мен сени Үсен үчүн чакырдым. Жаратканга атаң эсендин апаңа кызын арбаганын алдында сөз бергем. Үсен экөөңдүн убалыңа калып, бул сырды өзүм менен тиги дүйнөгө алып кетким келген жок. Эми мындай кызым. Үсен мурда биздин балабыз болсо, азыр сенин балаң болот. Үсен чын эле менин баламбы? Ооба. Үсен сенин балаң. Ал тоңуп өлүк эмес беле? Жок. Элге таштанды бола деген аты калып калбаш үчүн өлдү деп койгонбуз. Ачынан да ал өлгөн эмес. Ал Үсен. Ал сенин балаң кызым.
Ага.